23-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Генерал Портерде Ташиев Жалал-Абаддагы ипотекалык үйлөрдүн курулушунан кабар алды. 22-сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарында жана Сузак районунда курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушун ишин текшергени барды. Анын Жалал-Абаддагы Hyundai Портер менен кыдырып жүргөн видеосун Регион телеканалынын директору Өткүрбек Рахманов жарыялап, баяндамасына кортеж жок генерал Портерде деп жазды. Видеодон Ташиев жол боюндагы милиция унаасынын жанына токтоп, суроо салып, пара алсаң жоопко тартыласың деп эскертүү бергенин көрүүгө болот. Ташиев 2022-жылы облустардагы күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн ÖKMдин жаңы сатып алган тик учагы менен аймактарды кыдырган болчу. Регион Камчыбек Ташиевке караштуу аны каналдын жетекчиси Өткүрбек Рахманов журналист Адыл Акжол уулуна курган маегинде тастыктаган. Жапаров буунун баш катчысына кайрадан мам карызды жашыл долбоорго алмаштырууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто буунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугуп, кайрадан Кыргызстандын тышкы карызын жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Анын айтымында бул климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшкө олуттуу салым болмок. Жапаров буга чейин да бууга бир катар өлкөлөргө жана түрдүү каржы институттарына жашыл демилгелердин ордуна Кыргызстандын тышкы карызын кечүүнү сунуштаган. Президент 2024-жылы июнда эки өлкө Кыргызстандын $120 миллион карызын кечүүгө болжолдуу түрдө даяр экенин билдирген. Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча колдонмо иштелип чыкты. Easy Kyrgyz же кыргызча оңой деп аталган колдонмону мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия иштеп чыккан. Анын жардамы менен орус жана англис тилдүү колдонуучулар кыргыз тилинин А1 баштапкы деңгээлин үйрөнө алышат. Колдонмо бардык үлгүдөгү смартфондор үчүн жеткиликтүү. 2023-жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ал бардык аткаминерлерди, саясатчыларды жана мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилинде сүйлөөгө, ошондой эле иш кагаздары менен документтерди кыргыз тилинде жүргүзүүгө милдеттендирет. Мындан тышкары окуучулар менен абитуриенттер кыргыз тили боюнча сынактарды тапшырууга милдеттендирилген. Бишкектин мэри коомдук транспортто жол кирээ төлөөнүн жаңы системасын сунуштады. Кала башчысы Айбек Жунушалиев мэриянын жыйынында тиешелүү кызматтарга коомдук транспортто жол кирээ төлөөнүн системасын кайра карап чыгууну тапшырды. Жаңы системада жүргүнчү белгилүү бир убакыттын ичинде бир нече жолу автобус которо турган болсо, жол киреени бир эле жолу төлөтүү каралууда. Мисалы, эгер жүргүнчү 3 жолу автобус которгондо 51 сом нактылай эмес түрдө ар бирине 17 сомдон төлөп жатса, бул программа менен болгону 17 сом төлөп калат деп билдиришти мэриядан. Былтыр декабрда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары коомдук транспортто жүрүүнүн жаңы тарифин бекитип, ал 2024-жылы январдын ортосунда күчүнө кирген. Ага ылайык нактылай төлөгөн учурда автобустар менен троллейбустарда жүрүүнүн акысы 20 сомду, нактылай эмес төлөгөндө 17 сомду түзөт. Балбан Акылбек Талантбеков спорттон 4 жылга четтетилди. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча Балбан Акылбек Талантбеков Мелдеште допингге каршы эрежелерди бузган үчүн 2027-жылга чейин спорттон четтетилди. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнөн кабарлашты. Допинг спортто көрсөткүчтөрдү жакшыртуу үчүн ар кандай табигый же синтетикалык заттарды колдонуу. Талантбеков 2023-жылдын 23-апрелинде Астанада өткөн Азия чемпионатында казакстандык Диас Календи утуп, алтын медаль тагынган. Көп өтпөй кыргыз балбаны Мелдеш алдында тыюу салынган метастерон каражатын колдонгону аныкталып, ошол жылдын 12-июнуна чейин Мелдештерден четтетилген. Териштирүүдөн соң бул мөөнөт 2027-жылдын 11-июнуна чейин узартылды. Эми Акылбек Талантбековдун Азия чемпионатында уткан алтын медалы каршылашы Диас Каленге өтөт.